Ушул Алтындар зекет фонду менен мына 3-үйгө келдик. Азыр бул жакта ушул вагондо жашайт экен, бул эже 5 баласы бар экен. 3 кыз, 2 эркек дейт. Анан калган жашоосун ичинен көрөлү. Кандай? Кышында суук болот, аябай суук болот. Вагондо жашаган өзү суук болуп атат да кышында. Башка жакка көчүп кетсеңиздер болот. Көчкөнгө даже жерибиз жок, жерибиз болсо 2 комната лай менен эле тургузуп алып эле жашамакпыз да. Бул вагон кимдики? Өзүбүздүкү. Өзүңүздөрдүкү, Бул жерде кандай участокпу? Өзүңүздөр? Жок, бул өкмөткө тиешелүү садик салынат турган жерде убактылуу сүйлөшүп турабыз. Ошо беке жашаганга 3 жыл болду, 5 жыл өйдө жагында жашаганбыз. А садик менен мектеп салынып атат ошол жакта. 3 жыл бою ушул вагондо жашап атасыздар. Вообще 8 жылдан бери вагондо. 8 жылдан бери вагондо жашап атасыздар. Мындай жардам берип 5 балам бар. Жардам кышында көмүр жардам беришти. Азыр анда биз сизге атайын ушу Алтындар зекет фонду менен келдик. Жерде мүмкүн болсо 3 балам окуйт ушул жерде, ушул мектепте, бул мектепте 3 балам окуйт. Фамилияңыз кандай? Кенжекулова. Эгерде мүмкүн болсо, сиздер дагы кайрымдуулук кылам десеңиздер, мына ушул көчөгө ушул адреске так берсеңиздер болот.